20 жаштагы Айбара Москвага ишке жакында эле келген. Ал чоочун адамдардын үйүндө бала багып иштечү. 22 майда анын читадагы эжеси белгисиз жарандар Айбараны барымтага алып 1 миллион рубль акча талап кылып жатканы тууралуу телефондон куш кабар алган. Телефон аркылуу байланышканда Айбара ыйлап эжесинин суроолоруна жөндүү жооп берген эмес. Кантип алып кетишти, Айбара, сени кантип алып кетишти, каяктан алып кетишти? Эмне үчүн сени кармашты? Түшүнбөй атам, биз акча издеп таппай атабыз бияктан. Бирок табабыз сага. Сага тийишпесе эле болду. Акча издеп атабыз азыр ар жакка чалып. Не дейсиң? Не дейсиң? Айтпа деп атабы сени, э? Кыргыз балдарбы же кимдер? Акчаны табабыз. Кайдан болсо да табабыз. Айбара. Москвадагы Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлү Аскат Алиев алгач кыргызстандык жаран барымтада деген кабар миграция кызматына түшүп, кийин барымтада делген Айбаранын тууганы байланышка чыкканын айтат. Маалыматта Чита шаарында жашаган 22 жаштагы биздин Кыргызстандын жараны өзүнүн бир тууган сиңдисин Москва шаарында белгисиз адамдар 4 күн мурун уурдап кетишип, азыркы күндө эжесинен сиңдисин бошотуу үчүн 1 миллион рубль талап кылып атышат деген маалымат болгон. Бул маалыматты тезинен териштирүү иштери башталган. 4 кыргыз улутундагы жигиттер уурдап кетти деген маалымат болгон. Анан бул факт боюнча 27 май күнү Айбаранын жүргөн жери такталып, аныкталып, бизге алып келинип, сүйлөшүлүп баштаган. Алиевдин билдиришинче, барымтада делген Айбара Москвада тез аранын ичинде изделип табылган. Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүндө ал өзү бир тууган эжесинен акча өндүрүү максатында окуяны өз оюнан чыгарып койгонун мойнуна алган. Анан териштирип баштасак, бул факт андай болгон жок экен. Айбара ошол өзүнүн иштеген нянька болуп иштейт экен, бала багып. Ошол жерде иштеген жердеги адамдар менен сүйлөшсөк, 4 күндөн бери эч кандай эч жака чыкпай, ушул үйүндө, эч жерге чыккан эмес, үйүндө жаткан. Өзү башка бирөөрүнүн атынан кат жазып, өзүнүн эжесинен ошо акча өндүрүү максатында ошондой ишке барган да. Ал эми Айбаранын бир тууганы бул окуя толук бүдөмүк бойдон калганын айтат. Аны өзүбүз да билбей атабыз чынында. Пока кичине өзүнө келгенче биз эме такап уктаган жокпуз аны. Коркутупчу. Мындай толком жооп бербей атат бизге. Пока. Жок болгон экен, вот ошон үчүн ата энеси да аябай таң калып атат. Балки буну бирөө коркуткан деп ойлошуп атат. Ошо өзүнүн туугандары да ойлоп атат, ошо бирөө эле коркуткан, өзү мындай кылышы мүмкүн эмес дейши. Учурда Айбара Москвадан Кыргызстанга ата энесине жөнөтүлгөн. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.